Рахмат, Жылдыз Есенбековна. Кийинки сөз Айбек Туротович сизге берилет. Рахмат. Эми мына бүгүн эртең 4-нчү күн бизде чоң жыйындар залында биздин ушул 4 министрлик боюнча мындай көйгөйлүү маселелер көтөрүлө турган жыйын болот да. Бирок бүгүн мен 4 министрликтин баяндамаларын угуп, бул жерде бир мындай дагында эле биз көйгөйдө эмес, мындай как будто бир бар жок жак оңолуп кеткендей мен сөздөрдү уктум да азыр. Бир өзүнөн бир ушундай маселе жаралып атат. Шунга керек деген бир алгылыктуу бир маселе көтөргөнүңөрдү укканым жок. Баарыңар эле сонун болуп атат. А сонун болсо көйгөй каяктан келип атат? Эмнеге анда бул маселе ушул көтөрүлүп талкууга алынып атат? Мына азыр мен бир-эки маселелер боюнча айтып кетейин. Маданият министри биз дейт китепканаларды баарыны капиталдык ремонттон өткөрдүк дейт. Кайсы китепкана өттү? Биз мына кече жакында эле биздин комитет барып Жалал Абад шаарында, райондорунда барып көрүп келдик акыбалдарын. Давайте бир чындыкка кайтпайлыбы? Ошондой көйгөйлөрдү айтпайлыбы? Эптеп бир сурок ошо креслонун ээлеп отуруш үчүн бар жогу сонун деп биздин өлкө жетекчилерин дагы элге жаман көрсөтүп атасыздар. Ошол эле маселе урматтуу Алымхан Садынович, саламаттык сактоо системасында дагы бар. Азыр мына мен кесиптешим айтып кетти, дары-дармектер боюнча, бүгүнкү жетишпеген нерселер боюнча. Азыр барсаңыздар, больницанын тегерегинде жарым саат отурсаңыздар, элдин баары аптекага очередь. Эмнеге очередь? Себеби жок эчтеке, ошон үчүн сатып алган очередь. Билим берүү министрлигинде мынакей баарыны туура болуп атат. Мунун баары урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин жеке көзөмөлүнүн негизинде салынып атат. Сиздер өзүңүздөрдүн ойлорду айтпайсыздарбы? Азыр отчетто баары ушул өкмөт тарабынан жалпы ушул бүгүнкү болуп аткан жумуштун аткарылганы, өзүңүздөрдүн бир идеяны укканым жок мен. Бүт баары эле ошол жанакы эле кайталанган маселелер баары сонун болуп атат, кылып атабыз. Эл качан мындай ишенбечилик көрсөтүп жатат? Качан ушул жеке маселеси чечилбей калганда? Жеке маселелер каерде болот? Ушул именно ушул айтылган биздин азыркы урматтуу министрлер баяндама жасаган министрликтерде болот. Кайсыл жерге барба көйгөй. Мына эмгек министрлигинде дагы деле ошол көйгөй. Дагы деле ошол жанакы балдарына пособияга чыгара албаган. Дагы деле ошол таныш тамыр аркылуу пособия алган. Мына өткөнкү бир комитетте батыр энелер жөнүндө маселе көтөрүлгөндөн бери канчалаган энелер кайрылды. 7-8ден балдары барлар ошол батыр эне статусуна ээ боло албай жүрөт экен. Бир жолго коюлган эмес жумуш. Бир тигизине барса тияка бар, бунусуна барса бул жака бар. Давайте ушундай маселелерди мен суранып кетет элем. Жыйынга чыкканда токтомго көйгөйлүү маселелерди коюңуздар, биз ошолор чечкенге жардам берели. Могу маселе болуп атат, мынанча акча керек деп. Азыр мына Догдуруш Шаршенин айтып кеткен специалисттер боюнча эң туура керек. Бирок ошол эле мезгилде канча акча колдон керектелинет, аларды биз камсыздоо үчүн. Ошол боюнча толук кандуу киргизип, ошол токтомго кирсеңиздер сунуш. Андан кийин мына биздин депутаттар жана башка биздеги мына Баткен окуясы болгондон баштап бир нече жолу айтылды. Баштапкы аскердик даярдоо сабагын киргизүү боюнча. Ошол боюнча дагы бир киргизсеңиздер. Эми бул нерсе ар бирибиз, ар бир биздин Кыргызстандын жаранын мектеп кезинен баштап патриоттуулукка сезимтал кылып үйрөтсөк. Ошондой сабактарды карасаңыздар. Андан кийин мынакей саламаттык сактоо министрлигиндеги бүт жанакы айтылган маселелер боюнча туура бөйрөк алмаштыруу, КТ коюлган томографиялар, ошолор боюнча адистер менен камсыздоо маселесин дагы жолго койсоңуздар. Ошолорду коюп, окутуп, керек болсо сиз ошол жерге коюлган ооруканалардын башчыларына түздөн-түз тапшырма берип, адисиңде бир чет өлкөдөгү ооруканалар менен келишимди түзүп окутуп кел деп. Мына сиз менен биз Россия Федерациясына барганда бир-эки жерге кирдик го, айтып атышпайбы? Жөнөтүңүздөр, жардам берели, окутайлы деп.
бөрөк алмаштыруу, боор алмаштыруу боюнча мына сиз дагы практиксиз, күчтүү, өзүңүз жакшы билесиз. Муну жасап коюу бул бир иш. Алмаштырып коюу, операцияны жасоо. Эң негизги маселе операциядан кийинки ухот. Операциядан кийинки көзөмөлдө бизге ошол жагы жол коюлган эмес. Биз азыр ура менен эле мончаны алмаштырдык, монтип атабыз деп кетип атабыз. Анын кийинки последствиялары, ага керектүү дары-дармектер, ага керектүү уходдор, бул операциядан көп каражат талап кылынат. Ошолор боюнча кошпойсузбу токтомго? Вот мынакей жылына мынча операция жасасак, аны толук кандуу ошол операциянын жыйынтыгына чыгыш үчүн дары-дармекке, көзөмөлгө монча убакыт кетет, мынча каражат кетет деген токтомго кош керек ошону. Эгер ал нерсе каралбаса, бул операциянын эч кандай смысл жок. Аны алмаштырып койгондон эчтеке уходуна дальше ал дары-дармек, мына биздин чет өлкөгө барып алмаштырылып, ошондой операция жасалып келген жарандарыбыздын көпчүлүгү убагында дарысын колдоно албай кайтыш болуп кетип атат. Биз биринчи ошол жолго салышыбыз керек. Азыр жөн эле вот мына маселени чечип атабыз деп эле бир механический жактарын карап коюп эле алмаштырып койдук дебестен. Бул жагы өтө керектүү. Мына эмгек министрлигине бүгүнкү биздеги жана майыптуулукка чыгып аткан жарандардын көйгөйлөрү өтө көп экен. Кээ бирки сиздер мына бюрократиянын айынан көпчүлүк ата-энелер кыйналган убактылар бар экен. Ошол балаларынын, ошол ата-энесинин оорусуна байланыштуу бир райондон бир районго же бир шаардан бир шаарга барып убактылуу дарыланып 5-6 ай убактысы кетип калса, учетуңду чыгарып кет, ошол жака тур деген. Эмне бизде эки шаар, эки башка мамлекетпи? Ушул маселелерди жолго алыңыздар. Андан кийин мына сунушум Маданият министрлигине. Мына биз азыр өзүңүз деле көрсөңүз керек. Чоң областтык, шаардык деңгээлдеги маданият үйлөрүнө, филармонияларга, ДКларга барсаңыздар, тегерегинде жерлердин бардыгы жеке менчикке өтүп кеткен. Тура? Шамил. Ошол жерлерди кайтаруу боюнча да ушул токтомго сунуштар берсеңиздер. Себеби биз барганда ошол жердеги иштеген кызматкерлердин баарынын көбүнүн көйгөйү ушул. Могул жер биздики болчу, мынакей могул кафе турат. Могул жер биздики болчу, мону тосуп алды, мен ала албай атам, мындай. И ошол эле мезгилде сиз ушул маданият кызматкерлеринин, ошол маданият үйлөрүндөгү иштеген биздин артисттерибиздин транспорт маселелерин дагы карап берсеңиздер. Анткени өтө көйгөй экен ошол. Бир жака чыгайын десе транспорту жок. Аларды көрдүк биз көзүбүз менен. Бул ушул жерден, биз отурган жерден сиздин министрликке жете албай турган транспортту бар деп көрсөтүп атасыздар. Эми чындыкка келиңиздер да. Ушунча машина керек деп киргизиңиз токтомуңузга. Бул бар жок жакшы кылынып аткан нерселер жакшы. Бирок биз бүгүнкү күндө көйгөйдү алып чыксак, ошондо биз жасалып аткан жумушту көрсөтө алабыз. Рахмат. Рахмат, Айбек Турталич. Кийинки сөз Камила Абдыразаковна сизге берилет. Рахмат. Мен Айбек Турталиевичтин сөзүн улагым келип атат да, чынында министрлердин азыр эми баарын сүйлөгөнүн уктук. Жөн эле проблема, маселе жок, көйгөй жок. Майкөл, Сүткөл жашоого келип калгандай сүйлөдү да. Эгер ошондой жашоого келип калсак, бали дейт элек да. Көйгөйүбүз абдан көп да. Мына алыс барбайлы. Алмадыр Сабирдин, сиз келгенде бизде абдан үмүт зор болгон да. Бул жерде биз жеке мамиле этигинде мындай маселе экинчи планда, биринчи планда жумуштун кызыкчылыгы болуш керек да. Мына бул прививканы бир балага 2 жолу саят деген бул эмне деген нонсенс. Бул тарыхта болгон эмес мындай. Токтогулда бир наристеге бир прививканы 2 жолу саят деген. Мына СМИден окудуңуздар. Ата-энеси сизди сотко бериш керек. А наоборот, сиз депутатты сотко берип отурасыз да. Бул тарыхта болгон эмес. Эч качан министр депутат сотко берген эмес. Мыйзамда жазылып турат, депутат сүйлөгөн сөзүнө жооп бербейт мыйзам боюнча, туурабы? Сиз мыйзамды окуп алышыңыз керек эле да. Сиз
Башка нерсе менен алектенип жүрөсүз да. Сиздин биринчи маселеңиз азыр элдин канткенде саламаттыгын оңдойм деген маселе болуш керек. Сиз вперед только. Сиз эмне депутаттар эми, сизди кызыктырбаш керек. Сиздин номер биринчи маселеңиз президенттин сиздин астыңызга койгон тиги талаптарын, анан элдин талабын аткарышыңыз керек да. Башка мамлекеттерге барсаң аптека таппайсың. Биздин мамлекетте болсо нан саткан дүкөндөй аптекалар. Бул эмнеден кабар берет? Бул элдин ошого наркотикке отурганда эл дарыга отуруп калган деген түшүндүрөт да. Мен мындай эле тоголок эле айткым келип атат сизге, жалпылап элечи. Анан бул мен таң калдым, эки жолу бул баланын эртең эмне болот? Мунун ден соолугу эмне болот? Буга бир чаралар колдонуш керек. Башка министр болгондо мен моралдык укугумду жактап туруп, өзү эле арыз жазып кетип калыш керек мындай учурда. Анан башка нерсе жөнүндө сөз кылбай эле коюш керекпиз да. Анан эми мына жерде маданият министрлигинде чынында былтыркы жылкы жанагы биринчи эле кезекте инструменттерге 25 миллион бөлүндүбү? 200, немен филармонияга бир 25 миллион бөлүндү деп тиги оркестрларга бөлүндү дедиңер. Мына бул эми бул болгон эмес эч качан. Эми болгону мына шартты түзүп берип атасыңар. Талап маданий элдин мындай баягы табити деп коет да, элдин табитин өстүрүүгө силерде бир шарт түзүлдү да. Туурабы? Мурда биз мына мен билемин, кийими жок эле, инструменти жок эле, анан эмнени талап кылабыз дечи элек. Азыр шарт түзүлдү. Болгону мындай реформа жазганга силерде шарт бар. Анан муну СМИ жөнүндө мыйзамыңарды алып коюпсуңар. Алып турупсуңар, бул эң туура да. Аябай элде да нараазычылык көп болуп кетти эле. Муну кайрадан иштеп чыгабыз деп атасыңар, бул багытыңар туура. Анан муну билим берүү боюнча мен сунуштарым бар эле да, Догдургүл айым. Муну сиз 24-25 окуу жылга карата реформа дегенде, билим сапаты дегенде биз бала бакча мектептен башталат. Китеп маселеси биринчи орунда туруш керек да. Китептин сапаты кандай болуш керек? Мына мен тиги жооп ала элекмин силерденчи. Муну мисалы билим берүү министрлигинде мындай жок дегенде бир 5 жылга китепти басып чыгаруунун бир келечектүү планы болуш керек. Ал жок экен. Мен ошону сурадым эле. Ар бир окуу жылына басып чыгарууда китептин саны, планы, графиги болуш керек. Ал жок экен. Окуу китептерин басып чыгарууга канча каражат жумшалгандыгы белгисиз болуп калып атат. Силердин министрлик менен автордук укук ээлеринин келишимдери болуш керек. Алар жок экен. Каалагандай эле автордук башаламандык. Кээ бир китептерде сүрөттөрүндө иллюстрациясында жүрөт, бир адамдын 3 колу чыгып турган китептер чыгып кетип атат. Бул эмне деген акмакчылык? Кыскасы, билген намазын окуп, каалагандай китеп чыгарууну бизнеске айландырып алды. Ушуну мен азыр абдан иликтеп атамын. Абдан мына доклад менен чыгам. Азыр бул жерде Элдар мырзанын токтомуна дагы мени кошуп койсоңор, Элдар мырза. Мен тиги жана токтом долбооруна. Мен өзүмдүн пикирим бар, ошону палатага да алып чыгамын. Анан мына жерде ушу китеп маселесине дагы бир катуураак көзөмөлүңүзгө алсаңыз, эми сиз жаңы келдиңиз. Мына Алымкадыр Сабырдинович, мына 3 жыл мурда Лейлек району менен Лейлек райондук Сүлүктүү шаардык, Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу жана МСЭК бөлүмдөрү бириктирилип кеткен да. Баткен шаары менен биздин Лейлек районунун аралыгы 135 километр. Мына былтыркы 22-жыл сентябрдагы кыргыз-тажик жаңжалында көрдүк го, кандай каттам үзүлүп калган учурлар болду. Анан боюнда бар жана жугуштуу оорулар менен ооругандар бар. Ошол учурда каттоонун өзү өтө кыйынчылыкты жаратып атат. Бул Лейлек районун өзүнчө кылып бөлүүнү мен кошото ошо Лейлек районун Баткен районунан бөлүп өзүнчө бул тоолуу чек ара району болгондон кийин бул жанагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборун жана МСЭКти бул өзүнчө бөлүш керек. Мен ушуну сунуштайт элем, муну киргизүүнүчү. Рахмат. Рахмат. Объект Ротович, процедурный. Урматтуу депутаттар, жана саламаттык сактоо министрлигиндеги цифровизация боюнча ири инвестор келип, министрлер кабинетинин төрагасы менен чогуу жолугушуу бар экен эле, ошол Алымкадыр Сабыровичти күтүп атыптыр. Эгер уруксат берсеңиздер, ушул жака барып. Урматтуу депутаттар, Эрлан Кылчырович, азыр бир суроо. Процедурный эле. Алымкадыр мырза айтат, 4-чү роддомду карап коюңузчу. Бир сураныч бар сизден, рахмат. Айсар Нишановна, сиз дагы бир сурооңуз барбы?
Ооба, саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу катышуучулар. Алымкадыр Саврединович, сиз саламаттык сактоого караштуу репродукция, адамдын репродукциясы илимисилдөө борборунан мага кайрылуу келген да. Сиз ал боюнча кабарыңыз жок экен. Мен сизге кат жөнөтсөм, сиздин замыңыз мага кат жөнөтүп атат. Баары чечилди, эч кандай нарушение болбоду деп. Бул жерде органдардан да кат келип атат да. Бул жерде сиз министрликке кайра келгениңизде өтө катуу ишеним менен койгон элек да. Сиз баарыбыз колдогонбуз. Сиздин жасаган иштериңиз эми жетишпей атасыз деп да сизди колдодук. Жасаган иштериңиз башкача болуп атат да, наоборот. Эмне үчүн өзүңүздүн ошо өзүңүзгө караштуу чоң эле илим изилдөө борборунда ушунча адам иштен бошоп кетет? 120 адам бошоп кетет дагы, сиз андан кабарыңыз жок. Мен сизге өзүм чалдым, келген жоксуз да. Бул кишилердин кайрылуусу боюнча уксаңыз, эми отурган жеринен ыйлашат. Бул ушу сиздин кандай иштегениңизден кабар берет. Ошол боюнча сизден сурайын дегем, кандай бул сиз өзүңүз чечип койсоңуз деле болот эле. Анан бул репродукция деген өзүнүн багытында иш алып барбайт экен. Эко боюнча эч кандай иш алып барбайт экен. Биздин жарандар башка мамлекетке барат экен эко боюнча. Эмне кереги бар анда илим изилдөө борборунун? Репродукция как роддом эле иштейт экен. Ал жерде өзүнүн лабораториясы бар экен. 2 частный лабораторияны киргизип алып, 30% үчүн ошо 2 лабораторияга беришет экен сиздин врачтарыңыз. 30% алыш үчүн. Өзүңүздөрдүн ошо репродукциянын лабораториясы иштебейт экен. Эми дагы көп нерсе, мына ушунча материал берди. Мен муну изучать этип, сизди күтүп отурам да. Сиз болсо действительно бошобой атасызбы же каалабай атасызбы? Анан больницалар боюнча сиз менен ушу тез жардам боюнча дагы бир сүйлөшкөн элек. 23-жыл эсиңизде болсо залда да сүйлөшкөнбүз. Тез жардам бөлүп койдук аксыга дедиңиз эле, мен кече барып келдим, бөлүнбөптүр. Сарынчан, сунуш берсеңиз, сунушту киргизели. Ооба, мен ушу сунуш берейин деп келдим, эми ушу репродукциянын ишин, ушу негизи эле саламаттык сактоодогу нааразычылыктарды бир жумушчу топ түзүп, Венера Калыбековна, ушу өзүбүз барып, жеринен көрүп, тактап, отургузуп, эки тарапты тең угуп, бир жыйынтык чыгарсак. Сунуш ошо менде, эгерде каалоочулар болсо кирип, колдоп коюңуздар. Эске алабыз, Сарынчан. Жооп берип койсун, эгер кааласа. Ну и что ж. Кыскача жооп бериңизчи. Кечирип коесуздар, бул жерде прокуратурадагы заниматься этип атат. Ушул жерге жеткендердин бүт бардыгы мен жолуккам. Канча киши өзүнчө заявление жазып кеткенин билем. Эко боюнча азыркы кезде биз Япония менен башка жактар менен сүйлөшүп, ал жерде чоң акча керек экен, аппаратураларды уже ушул жыл алып келген тат, экоду өзүбүз кылабыз. Эми үчүн дегенде бул жерде биздин өзүбүздө берилген бюджеттен дагы биз өкмөткө кайрылганбыз. Ал жердин аппаратурасына чоң акчаны азыркы кезде ГЧП кылып биз Япония коюп берген тат. Бул боюнча мен абдан жакшы билем. Комиссия өткөргөнбүз. Азыркы кезде Ген прокуратура заниматься этет. Алардын жыйынтыгы боюнча мен ойлойм, кандайдыр бир жыйынтыкка келебиз. Рахмат. Мен ошо сунушумда калам өзүм. Эске алабыз, Сарынчан. Рахмат. Токтомго киргизип койсоңуздар.